Саламатсыздарбы, урматтуу бишкектиктер, мекендештер. Сиздер менен көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Мен кыскача биздин партия жөнүндө айтып бергим келет. Биз социалисттик партиябыз. Социалисттик деген сөз бүгүн өзгөчө. Бүткүл дүйнөлүк пандемиядан кийин жаңы звучание, жаңы значенияга ээ болуп отурат. Социалисттик деген бул биринчи кезекте эркиндик, теңдик, тилектештик, анан социалдык адилеттүүлүктү билдирет. Биздин түшүнүгүбүздө бай адамдар байлыгын кедейлер менен бөлүшүш керек. Жолу болгон адам, удачный адам өзүнүн удачасы менен бөлүшүш керек. Кудай жакшы ден соолугун берип кен адамдар өзүнүн мээнети менен менее удачливый, ден соолугу начарыраак болуп калган адамдар менен бөлүшүш керек. Биздин түшүнүгүбүздө социалдуу адилеттүүлүк деген ушуну билдирет. Кантип бөлүнүш керек? Ар бир тарыхый заманда, анан ар бир коом, эл өзүнүн маданий деңгээлине, экономикалык деңгээлине жараша өзүлөрү аныкташат. Кандай пропорцияда бөлүшө тургандыгын. Биздин партия атамекен деп аталат. Бул патриоттуулукту билдирет. Бул социал-демократиянын идеясы локализация болуп, дагы ушул борбордук Азиянын ортосунда биздин тоолордо кыргыз элине тиешелүү идея экендиги, бизге тиешелүү, применительно бизге идея экенин билдирет. Мен жана айтпадымбы, адилеттүүлүк ар бир эл өзүнө жараша, тарыхына жараша, маданий деңгээлине, экономикасынын деңгээлине жараша түшүнөт. Биздин өзүбүздүн ошондой түшүнүгүбүз, адилеттүүлүк жөнүндө түшүнүгүбүз бар. Урматтуу мекендештер, социалдуу ответственность жөнүндө айтканда мен бир нерсени айтып коюшум керек да. Мына биздин коом традициялык коом. Кландык, тууганчылык, трибалисттик ячейкалары бар коомбузда. Бирок силер билишиңер керек. Ошол трибализм, клановость бул зачатки, прообраз системы социального страхования. Кыргыздар эч убакта тууганын таштап койгон эмес. Кедей болуп калса мал жан, боз үйүн жыйнап өзүнчө жардам берген. Карысын таштап койгон эмес, тууган урук болуп багып келген. Мен муну айтайын дегеним, социалисттик идея биздин каныбызда бар. Жамаатташып, тууган урук бири-бирин карап турган. Эми азыр биз бир айдан көппүз. Ошондуктан бир тууган эмес, бүтүндөй мамлекет ошол идеяны мамлекеттик деңгээлге алып чыгышыбыз керек. Ошондуктан биз трибализмдин, клановосттун жакшы жактарын алышыбыз керек. Өзүнүн местечковый айылдын деңгээлинен жалпы улуттук деңгээлге мындай көтөрүлүшүбүз керек. Менин туугандарым эле эмес, бүткүл кыргызстандыктар биздин тууганыбыз, баарына бирдей жардам беришибиз керек деп айтышыбыз керек. Эми биз патриоттук болгондон кийин Кыргызстандын көз каранды эмес суверендүүлүгүн коргойбуз. Абсолюттуу суверендүү өлкө болбойт. Ал ситуациядан геосаясий абалдан көз каранды. Кыргызстан тупиктебиз, Евразиянын ортосунда. Жакынкы коңшулардан, түндүк коңшулардан көз карандыбыз. Атамекендин максаты 3 океанга, Тынч океанга, Инд океанга, Атлантик океанына чыгып, экономиканы диверсификациялап, Кыргызстанды тупиктен чыгарып, соода-экономикалык көз карандылык, андан кийин саясий көз карандылыкка алып келүү. 30 жылдан бери күрөшүп атабыз, мындан кийин дагы күрөшөбүз. Мына ушундан улам мен кече интернетте бүгүн чыгып аткан
bir окуя жөнүндө айтып коюшум керек. Биримдик деген партиянын лидери ушул Москвада жолугуп аткан жерде эркиндикке тойдук. Биз кайра өзүбүздүн мурунку Советтер Союзу Россия менен кошулушубуз керек дегендей ойду айтыптыр. Мен аны кандай максат менен айтканын билбейм, бирок биздин коомдо бул абдан катуу реакцияны пайда кылды. Ар бир партия, ар бир гражданин бул маселе боюнча өзүнүн оюн тактап, так айтып, аныктап алганы жакшы. Биз коңшулар менен, ошонун ичинде Россия менен абдан жакшы мамиледе болушубуз керек. Ал өлкөлөр менен тарыхыбыз бир, маданиятыбыз бир, кандайдыр бир деңгээлде келечегибиз дагы бир мейкиндиктебиз. Бирок биз тең ата болуп, мына жетим баладай, андан көз каранды адамдай болбостон тең ата сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк алышыбыз керек. Толук кандуу суверенитетке ээ болушубуз керек. Ошондуктан тигил же бул партиялардын андай сөзүн чоң жаңылыштык катары биз эсептейбиз. Эми мен түздөн түз сиздер шаардыктар биздин партиянын кандай программасы бар экендигин айткым келет. Кыргызстанда бүгүн 300 000 үй бүлө, өзгөчө жаш үй бүлөлөрдүн үйү жок. Биз Атамекен партиясы мамлекеттин турак жай саясаты, мамлекеттик программасы болуш керек дейбиз. КМШ өлкөлөрүнүн ичинде Кыргызстанда гана ошондой проект жок. Казакстанда, Россияда, Украинада, Өзбекстанда, Түркменстанда баарында бар. Жылына 100 000 бала мектепти бүтөт. Алар үйлөнсө жылына 50 000 жаңы үй бүлө пайда болот. Аларга каяктан канча жумуш орун таап беребиз? Кайсыл жерде жашайт, мамлекет жок дегенде 15-20 жылга аныктап коюшубуз керек. Бишкек шаары кайсыл жакты көздөгөнүгө ошол жерге электричествосын алып барып, башка инфраструктураларды алып барып, үй салганга, адамдар жашаганга шартты түзүп беришибиз керек. Андай программа мен дагы айтам, бизде жок. 16-жылы биз өкмөткө ошону айтып жасатайлык дедик. Тилекке каршы өзүңөр билесиңер, мен камалып кеттим, биздин башка мүчөлөрдү куугунтуктап, өкмөттү заставить эткенге шайыбыз да келбей калды. Бирок 5 жыл өттү, бир кадам жылыш жок. Мен муну эмне үчүн айтып атам? Программа болбогондон кийин элдер бар бир жерде жашайт, эптеп, жер пер алып, үй куруп атышат. Инфраструктурасы жок. Көбүнүн документтери жок. Пропискасы жок. 100 000 деген адамдардын. Алардын граждандык укуктары жок, Бишкекте ушул кыйналып жүрүшөт. Өзүлөрү бар, бирок фантом. Мамлекет аларды көрбөйт, аларга акча бөлбөйт, алардын укугун камсыз кылбайт. Барсыңар, на самом деле, физически барсыңар, а закон боюнча жоксуңар. Ошентип, Бишкектеги 100 000 адамдардын укугун биз ушундай камсыз кылышыбыз керек, жаштарга кам көрүшүбүз керек деп эсептейбиз. Мен эми программа узун, убактыңарды алгым келбейт. Кыскача айтып өтсөм. Биринчи маселе бүгүн безработица. Ар дайым ушул болуп келген. Адамдар бирөөдөн бекер жардам күткөн жок, кайры сураган жок. Адамдар бизге жумуш бер деп атат. Биз өзүбүз иштеп, мээнетибиз менен акча табайлык дейт. Жумуш жок. Эмне кылыш керек? Биздин программада ушул 6 чоң багытыбыз бар. Ошонун бири биз экспортты күчөтүшүбүз керек. Биздин айыл чарба өндүрүшчүлөргө товарларын сбыт кылганга рынок таап беришибиз керек. Андай рынок Евразия экономикалык союзунун рыногу, Бажы союзунун рыногу. Тилекке каршы биз 5 жылдан бери толук кандуу чыга албай атабыз. Тескерисинче белорустардын, казактардын товарлары бизди басып кетти. А түштүктө Өзбекстандын товары басып кетти. Биз атамекендик өндүрүшчүлөрдү колдоп, экспортты жөнгө салыш керек дейбиз. Бул демек товарыбыз өтсө, акчабыз көп болот. Жаңы жумуш орундары ачылат. Эгер рынок сбыта болсо, кредит өзүнөн өзү табылат. Өзүнөн өзү табылат деген акыркы 3 жылда
Сооронбай Жээнбеков президент болгондон бери сырттан келген инвестиция Кыргызстанга резко азайды. Ал эми Кыргызстандан жылына 700 миллион доллар сыртка качып чыгып кетип атат. Акыркы 3 жылда 2 миллиард, 2,5 миллиард акча сыртка качып кетти. Ошол өзүбүздө калса болот беле? Ошол завод, фабрика болуп, жумуш орундарын ачса болот беле? Жок, сыртка качып атат. Себеби эки. Рынок жок, сбыта. Экинчиси правовой беспредел. Сотубуз иштебейт. Укук коргоо органдары басмачылык менен алектенет. Инвестор сыртка качып атат. Ошентип биз Евразияга, Евросоюзга экспорт жасашыбыз керек деп эсептейбиз. Евросоюз 300 миллион калкы бар, Россиядан 2 эсе чоң. Алардын бюджети Россияныкынан 100 эсе чоң. Алар Кыргызстандын 6000 товарын алып келгиле деп эшигин ачып, барьерлерди төмөндөтүп күтүп отурат. Тилекке каршы 5 жылдан бери биздин өкмөт бул багытта иш кылган жок. Силер билесиңерби? Ганси деген Американын базасы болгон. 10 жыл турушту. Анан алар суу ичет экен, бөтөлкө менен. Ошол сууну Европадан алып келип атышты. Биз өзүбүздүн суубузду сата алганыбыз жок. Анткени дейт, силер сертификациядан өтүшүңөр керек экен, лабораторияңар болуш керек экен дейт. Лаборатория болуп өзүбүз эл аралык сертификация бере албай, суубузду кумтор менен Американын солдаттарына сата алган жокпуз. Бүгүн да сата албайбыз. Анткени бүгүн дагы лаборатория жок. Таможен союзга кирип атканда орустар бизге 200 миллион доллар берди. Ошондой лабораторияңарды куруп, товарыңардын сапатын тастыктап, анан бизге бересиңер деп. 14-жылы берди. 6 жыл өттү. Ошол лаборатория курулдубу? Жок. Анткени ошол 200 миллион долларды Атамбаев менен Сапар Исаков бир Азербайжанга карматып берип коюшту. Под ключ куруп бересиңер. Лаборатория да жок, акча да жок, Азербайжанда жок. Сиздер дыйкандар, өндүрүүчүлөр жылына товарыбызды Россияга, Белоруссияга киргизип сата албастан миллиард сом зыян тартып атасыңар. Балдарыңарга жумуш жок болуп атат. Дохотуңар азайып атат. Ошону жасаган адамдар жооп береби? Жылына миллиардтаган сом вред келип атат Кыргызстанга. Биздин программада ошондой лабораторияларды Кыргызстанга куруп, товарды Россияга эмес, Евросоюзга киргизгенге шарт түзүп беришти. Бирок биздин майда дыйкан, Аксудагы, Атбашыдагы майда дыйкан жемалчылар Евросоюзга өздөрү барып киргизе албайт. Тилин да билбейт, кайсы жерге алып барышын да билбейт. Ошол ярмаркаларга катышып, ал жактан инвесторлорду бул жака тартып, канга мамлекет жардам бериш керек. Евросоюздагы посольстволор чоңдорду, депутаттарды, алардын туугандарын тозуп алып узатып, магазин кыдыртып, кара артка жөнөтпөстөн, карапайым элдин товарын тозуп, Евросоюздун рыногун өткөргөндөй кылыш керек. Мына мен өзүм да көп жыл депутат болдум. Барсаң тозуп алат посольство, аэропортто. Алып жүрөт, бир жума жүрсөң, бир жума жүрөт. Магазинге алып барат, аягын алып барат, биягын алып барат. Салып үреттен уф деп чоң иш кылдык деп олтуруп калат. Биз алардын Евросоюзга өткөргөн товары, ал жактан алып келген инвестициянын көлөмүнө жараша аларга баа беришибиз керек деп эсептейбиз. Мына ошол эки экспорттук программа 10 миң деген, 100 миң деген жумуш орун ачат. Жумуш ору бул биринчи кезекте жаштардын проблемасы. Жаштар иштейбиз деп турат да, туурабы? Наталья мугалим, мен мугалим, Ася мугалим. Биздин партияда мугалимдер абдан көп. Ушул образование тармагын биз кызыктарбыз, жакшы билебиз. Эми айта берсек сөз көп, мен бир-эки оригинальный ойлорду гана айткым келет да. Кыргызстанга азыр 10 миң деген студенттер келип, чет элден окуп атат. Пакистан, Индия деген 1 миллиард халкы бар. Биз билим экспорттоп атабыз. Ошол 10 миң деген студенттер 10 миллиондогон доллар Кыргызстанга алып келип атат. Биз дагы көп тартып алып келишибиз керек. Мүмкүндүк болуп турганда.
Ошондуктан биз полностью вуздарга эркиндик берип, чет элден студент алып келсе, алардан түшкөн акчадан 1 тиын да налог албай, келген студенттерге виза да бербей, эгер университет ошол студент зачислен деп эле бул жерден берсе, ошонусу виза болуп эсептелинет, ошону көргөзүп эле мындай Кыргызстанга кирип келе бере турган болуш керек. 10 миң эмес, 40 миң, 50 миң иностранец, чет элдиктер бизде окугандай кылыш керек. Аны окутуш үчүн мугалимдердин саны көбөйөт. Аны окутуш үчүн биз Россиядан, Казакстандан, Европадан окумуштууларды бул жерге мугалимдерди чакырып окутабыз. Ол өзү келе албаса, онлайн болуп телевидение аркылуу окутат. Бул деген сөз Кыргызстандын борбору Бишкекте маданий климат, илимий климат, интеллектуалдык климат өзгөрөт. Билим алган жаштар көп жүрсө, китеп окуп аткан башкасын көрсө, башка балдар дагы ошолорго окшогонго умтулат. Билим алыш керек экен дейт. Биз мына ошондой мотивация, ушундай ориентир беришибиз керек, сөз менен эмес. Экономикабызга да чоң салым болот. Ушуга окшогон ординардуу эмес идеяларды көтөрүшүбүз керек. Биз Кыргызстанда темир жол өткөрөбүз, аба жол хап курабыз дегенден башка дагы интернет магистралда Кыргызстандан өтүш керек дейбиз. Оптоволоконный кабелдер Кытайдан, Индиядан, Россия, Европадан өткөндөрдүн баары ушул Кыргызстан аркылуу өтүш керек дейбиз. Жоңгон өткөрбөстөн дүйнөдөгү эң чоң интернет компаниялардын эмеси бар, информационный хранилище, дата центр деп коет. Ошолорун алып келип Кыргызстанга курганга биз укуктук негиз түзүп беребиз. Налогың болбойт, уруксат болбойт, эч ким тийишпейт, эч ким текшербейт. ГЭСти куруп ал, 10 жыл иштеткенден кийин анан Кыргызстандын карамагын өткөрүп бер деп алып келишибиз керек. Бүгүн эң чоң товар эмне? Информация. Мына азыр прямой эфирден көрүп атат, информация кетип атат. Телефондон сүйлөшөбүз, бул да информация. Видеодон сүйлөшөбүз, поисковиктен издейбиз, бар информация. Миллиардтаган доллардык рынок. Ошол информация бир жерден сакталат. Азыр Google'дан издесек, Американ Юта деген штатында жердин алдында хранилищеге барат биздин запрос. Чал, Текебаев деп жазсам, ошол жака барат. Жоонтап анан аяктан келет. Миллисекунд, $1,000,000, бирок жыйынтыгында миллиардтаган доллар. Биз ошондой хранилище Кыргызстанда болуш керек дейбиз. Силер айтасыңар, мечтать невероятно, эмне үчүн Кыргызстанда болуш керек деп. Математиктер бир занимательный задачаны чыгарыптыр да. Санта-Клаус новогодную ночь. Бүт балдарга тиги подарокты ташып бериш керек да. Анан оптимально ташып барыш үчүн, тез, арзан ташып барыш үчүн анын склады, офиси каерде болот дегенде математикатар изилдесе, так Кыргызстанда болот. Анткени Евразиянын ортосундабыз да. Японияга да ташый алабыз, Лиссабонго да ташый алабыз, ортодо. Индияга да ташый алабыз, Якутияга да ташый алабыз. Анан мен муну айтканым, жана информациялык поток деле кыска жолду издейт. Принцип наименьшего действия деген физиканын закону. Ошол так Кыргызстанда экен. Анан үчүн Кыргызстандан магистралдар өтөт. Табият бизге ошондой, ата-энебиз ошондой, ата-бабаларыбыз ошондой жерди ээлеп койгон экен. Биз минусубузду плюска айландырышыбыз керек. Биз ойлойбуз, нормативдик укуктук базаларды түзүп, гарантияны берсек, дүйнөлүк ошол интернет компаниялар өзүлөрүнүн хранилищелерин, центр сохранения, переработки информации деп коет, ушул жерге курат. Эмне үчүн Ферганага курбайт? Ал деле жаныбызда да. Эмне үчүн могул Чимкентте башка жерге курбайт? Анткени ал абдан көп энергияны талап кылат. Информация равно энергия. Ушундай болуп калды да. Бизде арзан электр энергия бар. Бирок алар ысып кетет экен, аны муздатып туруш керек экен. Ага да электр энергия. А бизде муздак суу бар, тоодон. Суу менен муздата берет. Муздак аба бар. Бизден климаттык шарттагын ушул биздин пайдабызга иштеп атат. Биз бүгүн ошондой компанияларды ушул Кыргызстанга алып келип коюш керек. Эмне болот? Мен налог албайбыз дедим. 10 жыл текшербейбиз. Налогтун да керек, эч нерсенин кереги жок. Кел. Тескерисинче жардам беребиз деп атат. Анда биз эмнени алабыз? Деген суратуу болот. 10 миң деген жумуш орду ачылат. Ал жерде высококвалифицированный сотрудниктер иштейт. Мен айткандай,
мен айткандай интеллектуалдык климат өзгөрөт. Ошонун инилери, балдары, инилери, достору көрүп биз ушундай болушубуз керек. Ошондой болот экенбиз деп ошол жака аракет кылат. Ал жерде иштегендер бүткүл дүйнөдөгү чоң компанияларга барып иштегенге мүмкүндүк алат. Биз умтулуу багытыбызды, мотивацияны, койгон максатты өзгөртүшүбүз керек. Ысык көлгө кеткен жолго туалет курушубуз керек деп 10 жылдан бери айтат. Атамбаевдин өкмөтү 2008-жылда айткан, 2009-да айткан туалет курушубуз керек жолдун боюна. Мына биздин деңгээлибиз, койгон максатыбыз. СССР 60-90-жылдар жана жылаңач жүрүп ачка жүргөндө космоско учабыз деп Королевдор, Циолковскийлер максат койгондо. Ошон үчүн биздин ролубузда жүрөт. Кыргызстан өзүнүн спутнигин, космический спутнигин учурганга убакыт келди деп. Анан Кыргызда спутник учурбак беле деп келекилеп күлө турган чыгат. Мен 90-жылы 20-30 жашында депутат болуп келип, суверендүү өлкө болойлук, өзүбүздүн президентибизди, өзүбүздүн конституцияда кабыл алыш керек дегенде 350 депутат мени шылдыңдап күлгөн. Кыргызстанда өз алдынча мамлекет болобу? Бир өлкөдө бир президент болот. Ал Горбачев деп раматлык автоматика төрагы эле ошо шылдыңдап күлгөн. Меничи? Бүгүн дагы биз максатты бийигирээк коюшубуз керек. Ысык көлдүн жолуна туалет курабыз дегенден башка. Чын эле Казакстандын 3 спутниги бар. Мына азыр биз баарыбыз Азербайжан спутнигинин кызматынан пайдаланабыз. Биз максатты бийигирээк коюшубуз керек. Алар өзүн өзү актай турган коммерческий деңгээлге чыгарышыбыз керек. Ошондо мен ойлойм, биздин экономика алдыга кетет. Биз ошол темир жолду курсак эле биздин экономика жылына 10%тен өсөт. Эгер экономика 10%тен өтсө, ошол өлкөнүн борбору 5-10 жылда түп тамырынан өзгөрөт экен. 10-12% менен өтсө эле. Бир темир жол биздин экономиканы так ошондойго көтөргөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Урматтуу шаардыктар, мен убакытты көп алгым келбейт. Биздин партия башкалардан эмне менен айырмаланат? Айтып койгум келет. Темир жол курабыз деп бүгүн бар айтат. Биз дагы айтабыз. Эмне менен айырмаланабыз? Биз мамлекеттин суверендүүлүгүн бекемдөө 30 жылдан бери күрөшүп келип отурабыз. Түндүк маршруту, түштүк маршруту деп темир жолдун маршруту талашка түшкөндө 2000-жылы мен мыйзам долбоорун киргизгем. Ошол Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун улуттук приоритети анын маршруту деп. Биз бул идея менен 20 жылдан бери ашык артынан түшүп күрөшүп жүрөбүз. Биз үчүн бул навязчивая идея дегенде, биз үчүн бул смысл нашей жизни, нашей борьбы. Көз каранды эмести камсыз кылган чоң проектте 20 жылдан бери күрөшүп жүрөбүз. А башкалар үчүн бул шайлоо алдындагы кооз сөз гана болуп калышы мүмкүн. Биздин тарыхыбыз бар дейбиз. Тарыхыбыз просто 29 жыл мурун жаралдык эмес. Биз айтып жүргөн баалуулуктар үчүн күрөшүп жүрөбүз. Эми атамекен эмне кылып койду? Лично Текебаев эмне кылып койду дегенге эми чыдап угуп койгула дагы 10 мүнөт. Мен бир эки эле законду айтам. 12-жылы Кыргызстанда бир 300 миңден ашык адам микрокредиттик организациялардан кредит алган, банктардан жана башка жактан дагы 600-700 миң адам кредит алышкан. Ошол жылдары микрокредиттик организациялар 300%ке чейин кредит берген, орточосу 40% болгону менен, анан пеня, штрафный санкциялары менен 1000%ке чыгып кетип аткан. Адамдар үйлөрүн алдырышты, көп Россияга кетти, келиндер карызын төлөй албай өрттөнүштү. Бишкектин алдына өкмөт үйүнө келип, 1 жылдай ошол жерде жатышты, билесиңер. Ошондо мен мыйзам долбоорун киргиздим партиянын атынан, сүткорулукка, ростовщичествого ограничения коелук деп. Ошол жылы 40% менен ограничение койдук.
пеня менен штрафный санкциялар 20% болот, жалпысынан 60%тен ашпайт деп. Мурун 500.000% болса 60% менен ашпайт деп чек койду. Пеня менялары менен. Ошол жылы бейбечаралыга ушул закон 4 миллиард сом экономдоп берди. 4 миллиард сом бир эле закон. Ал кезде жылына 20 миллиард микрокредиттик организациялар берчү экен, азыр 9-10 миллиардка азайды. Азыр дагы 1-2 миллиард ошол мыйзам бейбечараларга жардам берип атат. Жылына бир нече миллиард сом түздөн-түз бейбечараларга закон берген башка мыйзамды бирөө айта алабы? Айта албайт. Бул байкалбайт. Адамдарга берген жеңилдик. Эмнени берди деп айта берет. Биз ошо окшогон мыйзамдарды абдан көп алдык. Мына Наталья Никитенко спецсредстволор боюнча закон кабыл алды. Мына университет контрактниктер окуйт, 40 миңге жакын биздин балдар. Ата-энеси мал санын сатып балдарын окутат жакшы ниет менен. Бирок келип түшкөн акчанын 20% мамлекет жөн эле алып коет эле. Жөн эле алып коет эле. Балдарга калбайт эле, университетке калбайт эле. Окуунун сапаты төмөндөйт эле. Мугалимдердин айлыгы төмөн болгондон кийин алар дагы контрактты жыл сайын көбөйтөт эле. Наталья бир закон киргизип, спецсредство культурный учрежденияларга, театрларга, кинотеатрларга өзүндө калсын. Аларды поддержкада, вуздардын өзүндө калсын деп, дароо 20%ке бюджеттерин бир эле закон менен көтөрдү. Мен эсептеп көрсөм, бул жылына 500 миллион сом болот, жарым миллиардга. Мына ушул жанында турган Наталья кыз жылына 500 миллион ата-энелерге, балдарына контракт төлөгөн ата-энелерге жардам берип атпайбы? Алар манан биз жаман көрүнүп жүрүп 50 миңден ашык мыйзамдаштыра албай кызыл китеби жок жүргөн Кыргызстан боюнча үйлөрдү мыйзамдаштырып бердик. Билесиңер, биз абдан жамандаган. Булар ушундай самозахватчиктерге стимул кылып атат, баарын басып алышкан, мыйзамдаштырып берип атат депчи. 50 миңден ашыгын мыйзамдаштырып бердик. Дагы 50 миңден ашык үйлөрдүн кызыл китеби бул түгөнбөйт. Анткени адам чын жалган менен жер алып үй кура берет. Качан мыйзамсыз жер алып үй кургандар токтойт? Качан жана мен айткандай мамлекет жилищный программасын иштеп чыкканда, шаардын перспективалуу өнүгүү программасын иштеп чыгып, жанагындай жерлерди аныктап бергенден кийин мыйзамсыз кургандар токтойт. Өзүбүз түрткө беребиз, үйлөрдүн регистрация кылбастан адамдарды кыйнайбыз. Биз жана программаны иштеп чыккандан кийин дагы могул 50 миң документ ала албай жүргөн адамдарга үйлөрүн мыйзамдаштырып беребиз деген ниетибиз бар. Мисалы, Тесеки деген жерде айыл курулган. Нормативтер боюнча синип деп коет, тесттин жанында үй болбош керек экен. Мурун акимдер бергендигине карабастан жогорку сот мыйзамсыз деп элге каршы чечим чыгарып бериптир. Бирок ал тесс курулбайт. Айыл курулуп калды. Эмне кылыш керек? Мына силер айткылачы, эмне кылыш керек? Айылды жылдырыш керекпи, курул элек тестти жылдырыш керекпи? Жок, тестти жылдырып койгон жеңилирээк го, туурабы? Морусунан башка эч нерсеси жок. Ошол эле кезде казактарга тесттин территориясын 8 гектарды мыйзамдаштырып кызыл китебин берип койгон. Тесттин территориясынын ичинде коррупция, бизнесмендерге кызыл китеп менен жер берген, а тесттин сыртындагы карапайым адамдардын жерин мыйзамдаштырбайт. Мен эсептейм, мамлекет күнөөлүү болгондон кийин мамлекет чыгымын эске алып, тестти арыраак кылдырыш керек. Дордойдун алдындагы айылдар бар. Үстүнөн моңго окшогон леп өтөт. Мына могул леп. Анан ошонун биягындагы үйлөрдү силер жанына куруп алып турсуңар деп тиги кызыл китебин бербей атат. Айылды жылдыш керекпи? 5 толба коюп, айылды айландырып өтүп кеткен жеңилби. Буквально 5 толба койсо айылды айланып өтүп кетет. Ага эл өзү барып куруп алган эмес, ошол кездеги аким, ошол кезде бийликтер уруксат берген. Газопровод өткөн жер бар экен. Эми Газпромго бергенден кийин ошол турбасын газып алып келип, айландырып
ал өтүп кетсе ошол айыл бузулбай калат эле. Же буза алышпайт, же мыйзамда алышпайт. Мына Гордиев Узел дегендей да. Муну эмне кылыш керек? Только чабыш керек. Только кесиш керек. То есть радикалдуу, неординарный чечимдерди кабыл алыш керек. Андай чечим кабыл алганга биз жарайбыз. Сүйлөгөн сөзүбүздөн эле көрүнүп турат да. Айткан оюбуздан эле. Эми башкалар ошол ойду да айта албайт. Ошол сөздү да айта албайт. Чечүүнүн жолун билсең, чечим кабыл алсаң болот. Эми мен сөздү мен партиянын төрагасымын. Депутатка барбайм. Биз ушундай аксакал болуп сырттан туруп жардам берелик деп атабыз. Барбасак дагы биздин идеялар муундан муунга калат дегендей, биз депутат болбосок дагы биздин 2000 жылдан бери келип аткан идеяларды ал дагы жылдып кете турган бизде жаштар бар. Кандидаттарыбыз бар. Бирок биз Ася Айтбаева экөөбүз шайлоого депутат болбойбуз, бирок колдоп жүрөбүз, иштейбиз. Мен сөздү Ася Айтбаевага берип койсом. Atabeke!